Сот системасын реформалоонун дагы бир негизги милдеттеринин бири болуп, сот системасынын базасын жакшыртуу, башкача айтканда техникалык жабдуулар менен камсыздоо, жаңы имараттарды куруу жагы каралган болчу. Анын алкагында Жалал Абад облусунда бир катар сот имараттары капиталдык ремонттон өткөрүлгөн, Нокен райондук соту да оңдоп түзөлгөн. Зданиянын жарымы биринчи этаж толук, экинчи этаж жарымы жок эле. Ал жакта кошумча курулуштар кылышып, ал жака 2 судьяга, 2 помощник, 2 секретарга жаңы кабинеттер курулду. Имарат капиталдык ремонттон өткөрүлүп, кошумча корпус курулгандан кийин кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарт жаралган. Сот отуруму өтө турган залда кеңейтилген. Нокен райондук сотунда судьялар менен биригип 26 кызматкер бар. Биз кызматкерлер кененирээк бир кабинетте отуруп калдык. Мурда бир кабинетте 4төн 3төн отура турган болсок, азыр 2ден 3төн отура турган болуп калдык да. Иштөөгө шарт жакшы түзүлүп берилди. Капиталдык ремонттон Сузак райондук сотунун имараты да өткөн. Кызматкерлердин иштөөсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Мындан тышкары ар бир судьянын өзүнө дагы техникалык, материалдык, техникалык жактан камсыз болгон судьялар кесиптик жана инсандык окутуулар жүргүзүлүп жатат. Сот тутумун реформалоо иштери башталгандан бери Жалал Абад облусунда жогоруда айтылган райондордон сырткары Базар Коргон жана Жалал Абад шаардык сотунун имараты толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Жакын күндөрү Майлуу Суу шаардык сотунун имараты ремонттон өтөт. Учурда тендерге берүү аракеттери көрүлүп жатат. Ал эми Таш көмүр шаары менен Ала Бука жана Аксы районуна жаңы имарат куруу үчүн жер маселеси чечилген. Былтыр Чаткал районунда жаңы имарат курулуп, пайдаланууга берилген. Андан дагы 2019 жылдын тендерин негизинде өткөрүлүп, 9 торого заманбап жаңы мекеме курулуп жатат. Бүгүнкү учурда биринчи кабаты бүтүп, экинчи кабаты башталган. Видео жазмалуу каражаттары колдонулуп жаткандыгын, Материалдык жана техникалык базаны жакшыртуу менен катар эле сот отурумдарын ачык айкын өткөрүү, судьялардын аракеттерин көзөмөлдөө үчүн сот залдарына аудио жана видео жаздыруу системаларын орнотуу милдеттери коюлган. Жалал Абад шаардык сот залына пилоттук долбоор катары коюлган аудио жана видео жаздыруу ушул жылдын июнь айынан бери иштеп жатат. Сот отурумуна киргенден баштап сот отуруму аяктаганга чейин бардык болгон сүйлөгөн сөздөр, аракеттер, эмне өтүнүчтөрдү келтирип атат, эмне көрсөтүүлөрдү берип атат, бардыгы жазылат. Мына биз иш карап баштагандан бери сырттан келген ушул соттук отурумга келген адамдарды зал өзү эле тарбиялап атат. Ал эми облус аймагында сот административдик имараттарын интернет менен камсыздоо иштери толугу менен жолго коюлган. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.